Күнөө деген эмне туугандар? Күнөө дегенди дагы бир ориясат жеңил тил менен, жалпак тил менен мындай деп түшүндүрөт экен. Күнөө деген бул жараткан Алла Таалага жок деп айтуу дейт. Жок деп айтуу экен да. Мисалы кандай? Жараткан Алла Таала айтат, текебер болбо дейт. Текебер болбо. Инна Аллаха ла юхиббул мутакаббирин. Алла Таала ушу текеберлерди сүйбөйт. Сен айтасың жок. Мен текебер болом. Алла Таала айтат, берешен бол дейт. Биз айтабыз жок. Мен берешен болбоймун. Алла Таала айтат, bir musulmanın abroyuna şek keltirme dese жок, мен шек келтиремин. Кудай Таала айтат, башка бир мусулмандарга зыян жеткирип аткан нерсенин жолун тос десе жок, мен тоспоймун. Деп ушул Кудайдын айтканына, буйругуна жок деп чыгуу дейт. Жок деп чыгып атканыңда сен кайсыл амал үчүн жок деп жатасың, аны карабагың дейт. Кимдин каршысында жок деп айтып жатасың, ошону кара дейт. Бүткүл ааламды жараткан жаратуучунун каршысында, ушул эки дүйнө бактылыктуу сен үчүн тартуулап жаткан жаратуучунун каршысында, ден соолукту берип, бүткүл неаматтарды берип койгон жаратуучуга биз жок деп жатат экенбиз да. Күнөө деген ушул экен.